Ислам Тану каналы тартуулайт. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci bölüm. La ilahe illallah kelimesinin toora manisi. Бұл kelmenin manisini түшүнүүдө Kur'an sünnöttü eng жақшы bilgen, bizge alарды жеткирген жана үйрөткөн Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям кандай түшүндүрсө, дал ошондой түшүнүүбүз барыз. Андан кийин сахабалар жана туура акыйдада болгон, туура жолдо болгон алгачкы коомдо жашаган имамдар кандай түшүнсө, ошондой түшүнүү абзел. Себеби кийинки замандагы шарияттан сүйлөгөн кээ бир адамдар аларды ташташып, келмени түшүнүүдө өздөрүнүн акылдарына жана тайкы илимдерине сүйөнгөнү себептүү адашуу пайда болгон. Натыйжада алар жөнүндө жакшы күмөндө болуп, аларга ишенип ээрчиген карапайым адамдар дагы туура жолдон алысташкан. Ахли сунна алымдары La ilahe illallah kelimesinin manisini мындай түшүндүрүшөт. La ma'buda bihaqqin illallah. Жалгыз Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Келменин туура маниси мына ушундай. Куранда бул манини далилдеп келген аяттар өтө көп.